Урматтуу телекөрүүчүлөр, барыңыздарга ушундай сонун бир жагымдуу чыгармадан кийин биздин төрүбүзгө келген жакшынакай бир коногубуз менен сиздерди тааныштырайын деп турабыз. Албетте бүгүнкү сыйлуу төрүбүздүн коногу биздин мейманыбыз өзгөчө жаш талант Айымкан Калилова, номер 25 Бекмамат Келдибаев атындагы орто мектебинин 11-классынын окуучусу. Ырчы комузчу деп тааныштырсам деле болчу да, э? Кош келип. Кош келипсиз. Эртең маанай кандай? Кандай келе алдыңыз дегендей? Жакшы, сонун келе алдым. Анда мен сиз алгач ушул бизди көрүп жаткан жалпы телекөрүүчүлөр менен амандашып, саламдашып алыңыз. Андан кийин эфирибизди улантабыз, кандай келесиз? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Жана мени көрүп жаткан угармандарым, сиздерге жагымдуу маанай каалайм. Кутман таңыңыздар менен күндү жакшы өткөрүңүздөр. Эң сонун. Негизи эле күн кандай башталды бүгүнкү күн? Башка күндөр менен мындай айырмаландымы? Же күнү эле ушундай эрте туруп башталабы дегендей? Эрте туруп сабакка барабыз. Анан бүгүн эрте туруп келдим. Башкача сезимдер болду. Жакшы болду баары. Эң сонун. Буга чейин сиз 2021-жылы да келип кеткенсиз, э? Андан бери жаңылыктар менен бөлүшпөйсүзбү? Эмне жаңылыктар, окуудагы ийгиликтер дегендей? Азыркы учурда 11-класстын окуучусумун. Бекмамат Келдибаев атындагы номер 25 мектепте окуйм. Ал жакта окуп жатып, мен Кыргызстанда экендигиме сыймыктанам. Жана Жокер ыры боюнча өтүлүүчү сынактар болуп атты. Ал жактан орундарга илишип атты. Жана областка чыккан болчу элем. Областка чыгып, анан ал жактан жакшы эмелер болду. Мындай ал жактан өтүп, ийгиликтер жакшы ийгиликтер болду, жараттык. Ошол. Эң сонун. Мен комуз кармаган кыздарды көрсөм, аябай комузду ушундай аябай ырдатып комуз четтирип ушундай угуп эле отура бергим келет да. Ошол комузду кайсыл жактан үйрөнүп, качан баштагансыз үйрөнүп, ошол тууралуу айтып кетпейсизби? Менин биринчи устатым дейин. Устатым өзүмдүн эжем. Атамдын бир тууган эжеси. Ошол эжем үйрөткөн Бактыгүл Маткеримова деп. Биринчи комузду билген эмесмин, кандай экенин билген эмесмин. Ал эжем комузду башынан баштап үйрөтүп, ырларды үйрөтүп, ушул анан ал жактан үйрөнүп, Ниязалга тапшырдым. Ниязалга тапшырып, ал жактан дагы көп билим алдым. Атамырза Бегайым деген эжекенин колунда окуп жүрдүм. Андан кийин бул жакка келердин алдында Сыдык Маматов деген мектепте окудум. Ошол жактан дагы көп эжекелер менен сабак алдым. Ошондой отуруп, азыркы учурда ошо мектепте окуп атам. Негизи канча жашта комузду колуңузга алдыңыз? Кичинекейдинби? 12 жаштан, 12-13 жаштан. 12 жаштан болсо, анда аябай бүгүнкү күндө комузду аябай сонун чечсе керек, э? Бардык жагын билип, учук кырына чейин дегендей. Анда сизден алгачкы чыгарма болсун, келиңиз. Макул, анда эмесе шаңдуураак чыгарма аткарып берейин, Ага таймай деген чыгарма аткарып берейин, кабыл коюңуздар. Жакшы, алып келиңиз. Алатонун козулагы магдыраган ай, Агатайдын кабагынын ачылбаган ай, кабагыңдан айландым Агатайым ай, элде жүргөн бирөөнү сагынасыңбай, кабагыңдан айландым Агатайым ай, элде жүргөн бирөөнү сагынасыңбай. Көкөйнөктүн этегинин желбиреген ай, Агатайдын жүрөгүнүн элжиреген ай, жүрөгүңдөн айландым Агатайым ай, элде жүргөн бирөөнү сагынасыңбай, жүрөгүңдөн айландым Агатайым ай, элде жүргөн бирөөнү сагынасыңбай. Кесе толо кымызынын ачылбаган ай, Агатайдын кабагынын ачылбаган ай, кабагыңдан айландым Агатайым ай, элде жүргөн бирөөнү сагынасыңбай, карегиңден айландым Агатайым ай, элде жүргөн бирөөнү сагынасыңбай. Кабагыңдан айландым Агатайым ай, элде жүргөн бирөөнү сагынасыңбай. Агатайым ай. Ай баракелли. Бул ыр дал эле мага эле арналып ырдалгандай болуп калдыбы? Кылым аябай мындай кубанычың койнуңа батпай,
Сонур эткез бар болуңуз. Күнүңүзгө Чоң береке. рахмат. Негизи эле мындан аркы келечекте деле ушул комузду алып кетсем деп турасызбы же башка кесипти мындай азыр 11-класс экенсиз пландап ниет кылып атасызбы дегендей? Эми азыркы учурда музыка жаатында эле кетем деп деген ой бар. Анан ал жактан 3 ай каникулдарда башка окуу жайларга да тапшырып кошумча окуйм. Ошол. Негизгиси ошондо музыка жаатын тандайсыз. Азыр пландап койсоңуз керек, кайсыл жагына деп. Ооба. Айтпайм деп койсоңуз. Эң сонун. Сиз өзү негизи өзүңүз жазасызбы, жазууга кызыгасызбы, кандай? Акындык жагыңыз барбы? Акындык жагыңыз барбы? Менде акындык жагы жок. Эми только ырдайм. Акындык жагын буйруса аракет кылып, акындык жагын дагы алып кетебиз. Ал эми музыка жаатындачы мындай өзүңүз оюн чыгарып, балким ушундай бир пайда болуп калабы кээде? Ооба, андай учур болуп калат. Кээде оюн чыгарып бир тап калабыз. Бирок көп деле эмес. Жүрөгүңө жаккан эми чыгарма болсо, ушинтип оюн чыгарып. Жүрөгүңө жаккан деген ушул жерде мындай кандай чыгармалар жүрөгүңүзгө жагат, сиз мындай шаңдуу же кайгылуу мындай адамды ойлондура турган чыгармалар барго? Ошондой ойлорго дегендей. Мен негизи шаңдууларды көп деле ырдай бербейм. Көбүнчө эле мындай жайырларга басым жасайм. Анан жайырларды комуз менен түшүрүп бир дагы жакшы жагат мага. Комузду көбүнчө кандай учурларда мынтип сабактан сырткары үйдө болгондо мындай маанайыңыз көбүнчө кандай учурларда чертесиз дегендей? Көбүрөөк кайсы учурларда комуз мындай колуңузда болот? Көбүнчө кайгырганда же кубанганда көбүнчө гитара чертем. Комуз эмес, гитара чертем көбүнчө. Комузду болсо мындай маанайым жакшы болгондо шаңдууларды мындай чыга берет да, бул жактан ырдап, жаңырларды жаттап, ушинтип комуз менен ырдап калам. Көбүнчө кайгырып, мындай эме болгондо гитара менен ырдап калам. Бүгүн ошондо маанайын көтөрүп, жакшы кылып комузун алып келген турбай, Гитара алып келгенде эле түшүнүш керек экен. Бул кайгырып калыптыр деп. Демек, маанайы жок да, Ал эми гитараны канча жашыңыздан үйрөндүңүз? Гитараны кимден үйрөндүңүз дегендей? Негизи атам чертет. Атам. Мен ошол атаман үйрөнгөнмүн. Ошол канча 6-7 ай болуп калды окшойт үйрөнгөнүмө. Көп деле болгон жок, ошо 1 жылга жетпейт. Ошондой убакта үйрөнүп калдым. Демек, гитарада чертсеңиз, гитара ойносоңуз, комузда ойносоңуз, дагы кайсы аспаптарда ойной аласыз? Же кызыгып жүрөсүз, Андан сырткары пианино ойнойм. Кылкыяк ойнойм. Ошол аккордеон эми үйрөнүп атабыз. Сонун. Кандай гана керемет, Анда сизден дароо эле кийинки чыгарманы сураналы. Макул, анда эмесе Зар болдум деген чыгарма аткарып берейин. Жакшы болот. Жаркытып карашыңа черим алдым сүйүүнүн зар санасына сезимди козгоп коюп ошол таңда сен кеттиң жылдыздардын арасына сезимди коюп ошол таңда сен кеттиң жылдыздардын арасына жыя албай ошол таңда мен эсимде көрсөм деп издеп келем элесиңди алтыны мактаңдардан тосоюнчу а балким аккуу болуп келесиңби алтыны мактаңдардан тосоюнчу а балким аккуу болуп келесиңби
çarçıqtay, men seni izdep kelem жалғызсырап. Adaşkan enesinin çarçıqtay, men seni izdep kelem жалғызсырап. Altınım, asıl jarım, süygön jarım, жүрөктү дүрдеткизген жашыл жалын, сүйбөсөң бул дүйнөдөн эй жаралдың, чолпондой көздөрүңдөн кагылайын. Сүйбөсөң бул дүйнөгөн эй жаралдың, карагаттай көздөрүңдөн ананайын. Береке. Кыргызда бар го ушундай сонун чыгарма аткаргандын арасынан сөз улабастан дароо кийинкисин жуп кылып атат эмеспи? Кабагыңды гүлгө теңейм жаздагы, каалабадым сенден бөлөк ай башканы. Өчпөй турган түбөлүккө мен үчүн, өмүрүмдүн сен экенсиң ак таңы. Баягыңдай гүл чыгайра, бажырайып жүрчү кайра. Баягыңдай эч кайгырбай, баягыңдай сүйчү кайра. Көп сулуулар көрүнсө да көзүмө, көңүл толуп тең келбедиң ай өзүмө. Таттуу болуп дайым бирге жүрсүн деп, тагдыр сени энчилептир өзүмө. Баягыңдай гүл чыгайра, бажырайып жүрчү кайра. Баягыңдай эч кайгырбай, баягыңдай сүйчү кайра. Кабыл албай кээде айткан сөзүмдү, канча жолу капа кылдым ай өзүңдү. Кечир жаным, суранарым кечирсең, эгер чындап сүйөр болсоң өзүмдү. Баягыңдай гүл чыгайра, бажырайып жүрчү кайра. Баягыңдай эч кайгырбай, баягыңдай сүйчү кайра.
Эң сону баракелде. Аябай сонурда эткенсиз, бар болуңуз, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Эми ушул үй бүлө тууралуу кыскача айтып өтпөйсүзбү? Канча бир туугансыз? Мен негизи үй бүлөдө 5 бир тууганмын. 4 уул, 1 кыз, эң кичинекей жалгыз кызмын. 4 акам бар. Ошол эң эркеси турбайсызбы? Эркеси турбайсызбы? Ошо ырдагандардан эле билинип, сонун ырдап атпайбы? Байкап койдум. Керемет. Чындыгында эле негизи баягы чыгармачыл чөйрөдө өнөр баккан кыргыз элинде деп айтып коет го, устат шакирт болот дегендейчи. Анан азыр кимдерге шакирт тутуп, шакирт болуп, же болбосо кимдерди устат тутуп келе жатасыз? Дагы келечекте кимдерге жолуксам, кимдерден ушул сабак алсам, өрнөк алсам деп ойлоп жүрөсүз дегендей. Азыркы учурда устатым ошол мени окутуп аткан эжекелерим, комуздан сабак берип аткан устат ошол эжекелерим. Жана мен каалаганым азыркы учурда билбейм, ойлонуп көргөн эмесмин ал жагын. Мисалы, кимди ушул чыгармачылыкта, кыргыз сахнасында дейбизби, кимди мындай сүйүп угасыз, же кимди кумир тутасыз? Ушул адам менен мындай дуэт ырдасам болот эле, же болбосо ушул инсанга жолуксам дегенчи. Мисалы, акындарда болот эмеспи? Ошол эле Залкар акындарыбыз Элмирбек Иманалиев, же болбосо Зайра Жуматов дегендей акындарыбызга жолуксам деген ушундай бир ойлорун айтып калышат да, жолуксам дейт элем депчи. Эми чыгармачылык аятында жүргөндө Самара Каримова эжекемди ырлары жагат. Анан Айтурган Эрмекованын ырлары шаңдуу позитивный. Ошо Айтурган Эрмекованын ырлары жагат. Ошол Самара Каримова менен жолукканды каалайм. Ошол ырлары жагып сүйүп угам. Ал эми мисалы ушул сиз жалаң ырдап чертесиз да, же болбосо күүгө дагы кызыгып көрдүңүзбү? Күү черткенге же балким черте аласызбы дегендей? Күү чертем, бирок эми ырга кызыкканда көбүнчө күүгө кызыка бербейм. Көбүнчө эле ырга басым жасайм. Сүйүүңүз ырларга. Ооба. Эң сонун бар болуңуз. Дагы бир чыгарма сурана аламын да. Жакшы болот анда. Биз эле эмес, жалпы теле көрүүчүлөр деле суранып атат болуш керек. Дагы бир чыгарма болсун сизден. Жылкы чынары деген. Жакшы болот, келиңиз. Асыл бир тукум мингеним, салгын төр жайлуу жүргөнүм, эриктим жылкы кайтарбай кайдасың келчи сүйгөнүм. Жылкы кайтарбай кайдасың келчи сүйгөнүм. Жылкоттой чөптүн түрлөрүн мен жеттайм, жыпар гүлдөрүн, санадан такыр чыкпайсың сен, сагындым келчи сүйгөнүм. Санадан такыр чыкпайсың сен, сагындым келчи сүйгөнүм. Çöptün türlörün, men jеттайм, жыпар гүлдөрүн, санадан такыр чыкпайсың сен, сагындым келчи сүйгөнүм.
баракелде, үнүңө береке. Кандай гана сонун аткаруу болду, чыгармалар болду, аябай сонун. Убакытта аябай мындай учкан куш дегендей бизге бөлүнгөн убакыттагы соңуна келип калды. Анда сага эркин микрофон берели. Жалпы жакындарга, кыргыз элине салам жолдоп, айта турган сөзүң айтып алсаң болот. Сіздерге да чоң рахмат чакырганыңыздарга. Мен угуп аткан, мени көрүп поддержка берип аткан мен ата-энелериме, бир туугандарыма, жакын туугандарыма салам жолдойм. Ар дайым бар болуңуздар, кыргыз элим тынч болсун. Жана ар дайым жакшылыктарда кызмат кылып жүрө берели. Эң сонун. Сизге дагы чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Мындан бийик дагы тепкичтерде, бийиктиктерде дагы маек кылууну насип этсин дейли. Бар болуңуз.